Өтө сонун ремонту менен мансард тибиндеги үй шашылыш түрдө сатууга чыкты. Бул жер кайсыл жер десеңиздер, Новопокровка айылы. Бир сыйра так дарегин айтып өтөйлү, андан ары сиздерге үйдүн ичин дагы кененирээк тааныштырабыз. Ушул биз турган көчө Эшпай көчөсү. Бул жактан Ленина чоң трассасынан Бишкек тараптан келе жатканда сол тарапка Шевченко көчөсүнө бурулуп эле биринчи повороттон оң тарапка ушул Эшпай көчөсүнө киресиздер. Ушул менен бир 500 метр келсеңиздер, Эшпай көчөсү 44В дарегинде жайгашкан. Өтө сонун ремонтто үй. Анан ушул биз турган Эшпай көчөсү быйылкы планга кирген, жакынкы күндөрдө асфальт болот. Андан ары Ленина чоң трассасын деле билесиздер. Азыркы учурда оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Чоң жол болуп, 6 полосалуу жол түшүп жатат. Андан ары бул жерге газ турбалары тартылып келинген, суу свети бар, канализацияга ушул септик колдонулат. Септигин дагы жасап койгон. Андан ары ушундай үйдүн айлана чети бардыгы евро забор менен тосулган, дарбаза калиткасы орнотулган. Ушундай кире бериш жайында брусчаткасы басылып, бул тарабында дагы бош орундуктар бар. Андан ары ушул жерге үйдүн ээси бул жака чакан гана баняны куруп, бул жерге болсо бассейн салам деп ниет кылган экен. Кудай буйрса, аны дагы кылсаңыздар болот. Мына газ турбалары тартылып кирген. Бул жакта газ счетчигу турат. Андан ары ушул үйдүн размери 13кө 9 болуп түшкөн. Мансард тибиндеги үй. Сырты жылууланган, пеноплекс менен жылууланып, траверти менен жасалган. Бул фундаменттеринен бери пеноплекс менен жылуулап жасап коюптур. Көрдүңүздөр, ушул үйдүн асты навес, узун болгон навес, асты брусчатка болуп, навестин узундугу 20 метр экен. Көрдүңүздөр, бул жактагы кошумча курулуштар менен бир катар тааныштырайлы, андан ары үйдүн ичине дагы киребиз. Негизи үйдүн ээси планында ушул жагын дагы кошумча навес кылып, бул жагына жайкы жазгы тапчан курам деген экен. Анан көрдүңүздөр, мына жылытуу батарейкалары отопление менен жылыйт. Ушул жакка турбалары ушинтип оролуп, жылууланып киргизилген. Мына көрдүңүздөр, бул жакта көчөттөр бар, бактарактары. Андан ары бул жагына сырткы ажаткананын орду бар. Бул жерге чукурун казып, кальциолорун таштап, бетине бетонду куюп койгон. Бул жактан турбасын чыгарып, анан бул жагында фундаменти дагы бар. Бул жерге үйдүн ээси сырткы кухняны, сырткы ашкананы кылам деп пландаштырган. Мындай турбаларын бардыгын тартып, ушул жерге алып келип койгон. Анан бул бурчекте жайгашкан эмне деп жатсаңыздар, ушул үйдүн топкасы. Мынакей, келсеңиздер. Көмүр менен жылытсаңыздар болот, электр энергиясы менен жылытсаңыздар болот. Андан ары ушундай газ турбасын дагы тартып киргизип койгон. Бул жерге газ котелун койсоңуздар, газ менен жылытсаңыздар дагы болот. Негизи үйдө теплый пол бар экен. Ошол теплый пол менен эле негизи үй жылууланган болгон үчүн өтө сонун жылыйт экен. Быйыл көмүр жакпай эле теплый пол менен эле үйдү жылытып кыштан чыгып кеттим дейт. Ана, көрдүңүздөр, үйдүн ичине эми бир катар кирейли. Үйдүн асты ушундай лестницаны куруп, мындай бурон эшикти коюп койгон. Ушундай киргенде эле Г формасындагы коридор бөлмөсү, анан бул жагына көрдүңүздөр, сүрмө эшиктери менен гардеробный шкафтарын дагы орнотуп коюптур. 2 люстраны коюп койгон. Анан мынакей ушундай Г формасындагы үй. Оң тараптан биринчи эшиктен сиздерге тааныштырып баштайлы. Эшиктери дагы сонун эшиктерди коюптур. Мынакей коридор менен ушул кухня бөлмөсү, полдор ушундай кафелден жасалган. Бул жактара ушундай кухня мебелдери орнотулуп, анан кийин бул жакта мынакей раковинасы, анан бул жагынан фильтр сууларын дагы коюп коюптур. Анан бул жагы газ плитасы, көрдүңүздөр, бул тарапта холодильниги, чай иче турган столдары сонун. Анан бул жагында чакан болгон дагы бир бөлмө. Детский бөлмө деп койсо дагы болот экен. Терезелери пластиктен, потолок натяжной болуп, бийик потолоктору, анан люстрасы дагы коюлган. Көрдүңүздөр, сонун. Андан ары бул 2 канаттуу эшиктен кире турган болсок, кенен болгон зал бөлмөсү. Көрдүңүздөр, бул жагы өзүнчө ТВ зонасын көрдүңүздөр, сонун. Анан бул жагында 2 чоң пластик терезеси коюлган. Анан бул жакта эс алып тура турган жумшак дивандары дагы коюлган. Эсине чалып сүйлөшсөңүздөр, баалашсаңыздар, ушул дивандарын дагы сиздерге эмеректерин бардыгын калтырып кетет. Баасы $138.000 сүйлөшүү жолдору бар. Эсине чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Мындан ары бул жакчагы ата-энелер уктоочу бөлмөсү ремонту сонун экен, потолоктору бийик. Анан ары люстрасы дагы коюлган, пластик терезеси, бул жагында кийим сала турган шкафтары ушундай.
Андан ары бул жак жагына кире турган болсок, мынакей санузел жуунуучу бөлмөсү дагы аябай кенен экен. Көрдүңүздөр, ваннасы, ички ажатканасы, раковинасы, күзгүсү, андан ары аристону, бул жакта стиральный машинасы, кенен болгон бир бөлмөнү ушундай санузел бөлмөсү кылып коюптур. Көрдүңүздөр. Анан бул жак жагынан экинчи этажга чыккан лестницасы, буюрса экинчи этажы бүтө эле экен, өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Жүрүңүздөр, бир катар көрсөтүп коелу. Мына лестницалар да сонун болгон. Үстүнө сиздер лестницасын да бир аз оңдоп түзөө иштерин кылып койсоңуздар сонун болот. Мынакей экинчи этажга чыкканда эле бул жагы ушундай бир негизи узун бир зал бөлмөсүгө пландаштырылган экен. Ушундай. Көрдүңүздөр, потолоктор ушундай жылууланган. Андан ары бул жагынан же болбосо тосуп туруп, бул жагын бир спальня кылып туруп, бул жагын дагы зал бөлмөсү кылып койсоңуздар болот. Өтө сонун экен. Жеринин жалпы аянты 6 соток, бардык документтери так таза колдо. Үйүнүн размери 13/9 болуп, мансард тибинде түшкөн үй. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Суу, свет, газ бардыгы бар. Канализацияга септик колдонулат. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Ушундай сонун ремонту менен үй издеген болсоңуздар табылды. Кудай буйрса, лайктан басып, комментарийден жазып, дос тууган группаларга бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.